Саламатсыздарбы ардактуу каналыбыздын катталуучулары. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду колунан келишинче элге кызмат кылып, ар тараптан аракеттерин кылып жатат. Ошону менен бирге YouTube каналыбызга жарнамаларды кабыл алабыз. Жарнама боюнча 0557 50 80 33 номерлерине байланышсаңыздар болот. Бул жарнамалар бизнес үчүн эмес, ушул фонддун эмгек жамаатынын ишин жакшыртуу жана медианын чыгашаларын камсыздоо үчүн сунушталат. Жарнамалар төмөнкү багыттарда жарыяланат: такси кызматтары, жеке бизнес өнүктүрүү, тамак аш азыктары, курулуш багыттары, жумушка кабыл алуу, документ бүтүрүү жана ошондой эле YouTube каналыбызга ссылка менен бөлүшүү жана башка тармактар. Эскертүү: халал эмес өндүрүштү колдоо жарнамасы кабыл алынбайт. Биздин аракеттер элдин бейпилдиги. Ömür bağıtım tapпай издеп күйүп жансам да, ömür тагдырда жан үрөп мен өңдөн ассам да, ömür бакытты азап жандап түшүк тартсам да, мен сени сүйөм ömür. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар, мекендештер. Мына азыр биздин жаныбызда отурган эжеке менен карындашым ушундай биргелеген жашоодо жакшы күндү Кудайдан үмүт кылып, ушул эжекем кызын жетелеп, ушул көзүнүн көрүүсү күн санап начарлап бараткандыгынан ушунчалык сарсанаа болуп, эртең ар бир ата менен эненин үмүт тилеги бул балдардын эртеңки бактылуу болушлугу, жакшы жашоонун жашашлыгы, бул ар бир ата эненин үмүтү, анын тилеги. Бирок ошол үмүт тилеги орундалышлыгы үчүн бүгүн мынакей Сабыленин көзүнүндө өтө тез арада ичинде операция жасатылыш керек экен. Эгер операция жасатылбаса, уже бир көздөн экинчи көзгө өтүп, эртеңки күндө чоң коркунуч болуп калышы толук мүмкүн деген врачтардын айтымында. Ошон үчүн эжекем бүгүн өздөрүнүн болгон күч аракетин жумшап, бирок алы жетпегендиктен бүгүн аргасыз, баягы бул оорударды деле жараткандан адам өзү тилеп албагандыктан айла жок, баягы элге чыкпай да коеюнчу, намыстанып, ушул кой чыкпай эле биз маселе чечейинчи деп, бирок бар мүмкүнчүлүгүн кызы үчүн, баласы үчүн жумшап, бирок алы жетпейт, арманы жетпегендиктен айла жок, кайрымдуу калкка кайрылууну туура көрүп отурат. Ошон үчүн сиз да туура кабыл алыңыздар. Анан экинчиден эжеке айтсаңыз, Сабыле кайсы учурдан баштап көз эмесин билдиңиздер, ошол тууралуу бир айтсаңыз. 2006 жылы төрөлгөн, 2006 жылы төрөлүп, ошо 2008-дин аягы уже бир көзүн жумуп эле басып аткандан бул эмне болду деп Исмакуловго алып барып текшерсе, ошо радионный катаракты, бул 7 атадан келаткан генде бар нерсе экен. Мунун көзүн срочно операция кылалы, антпесе 2% менен экен, анан кийин көрбөй калат деген. Анан ошо жакын арада деп аябай кыска срок берип, бир көзүн жасаттык. Жасатып, анан 6 айдан кийин кайра экинчи көзүнүн кристаллигин алмаштырып, ошо менен эле ошо Исмакуловдун карамында 2017 жылга чейин турдук. Ай сайын келгиле дейт, ай сайын барабыз. 2 айда бир, эң көп суроо эле 4 айда бир келгиле, очкисин алмаштыргыла, витаминдерди бергиле деп. Анан оң көзү бара эле мындай кышыйып, бияка кышыйып баратканда, эмнеге кышыйып баратат? Кел деген убагында келип, бер деген дарысын берип, тамыз деген тамызып атабыз да, десек кристаллиги орундан чыгып кетти, лазер менен атып түстөйлү деп 2 жолу атты. 2 жолу аткан менен ашыктый эме результат деле чыккан жок. Оолут экен деп ошо 2017 жылга чейин
Şu İsmaqilov'dagi Gülmira Asanova'da görünüp durduk. Anan уже болбай kaldı. Bizden жардам болбай kaldı. Biz жардам бере албайбыз. Мировойго кайрылып көргүлө деп анан интернеттен Мировойго киргизсек ошо Санкт-Петербургдан Федоров мен жазайын деп неметти. Анан 2017-жылы ошо Санкт-Петербургга алып барып жазап ошол жактан жазап туруп келгенде алар деле айтышып жыгылбасын, Исмақұлов деле айткан жыгылбаш керек, биз көзгө салып бериш биздин неме аны бирок ударалы же неметкен болбойт депчи. Анан Исмақұловдон кийин ошо Федоровго барып аяктан жазап келгенден кийин деле өзгөрүү болгон жок, көзүм тумандай атат деп эле ошо менен жүрүп анан бул февраль айынын 10-дорунда апат мояк көзүм мурда мыякты көрчү элем, азыр уже жакында да көрбөй отражать этип калды дегенден кайка барабыз деп айлабыз кетти. Анан ушу Кудурет көз жакшы чыгып атат деп анан ошо түрктөр врачтары түрктөр экен дегенден анан ошол жака барып ошо түрк врачка көрүндүк. Ал көрүнүп немесин көрүп эле диагнозун көрүп айтты. Рожденный катаракты, ошо көзүнүн хрусталиктин артын неме мутность басып кетти. Ошону деген алып срочно операция кылышыбыз керек. Антпесе бара бул көзү көрбөй калып, анан бул көзүнө биз гарантия бербейбиз. Өтүп кетиши да мүмкүн. Биз ага гарантия бере албайбыз. Эртелеп аракет кылып бул көздү сактап калсаңар бияк көзүнө өтпөйт деп аябай чоң суммадагы акча экен. 2 бөлөк операция жасалып, силикон куйулат деп ошондой немени берди. Биздин көзүбүздүн, ошо кызымдын көзүн сактап калалы деп аракет кылсак деле ошо кудуреттин жетпегендиктен сиздерге кайрылып атам. Жетада да болгон наследственный деген ошо семьяга өтөт экен. Мындан кийин да 10 жашар, азыр 4-класс балам бар. Анын да көзү катаракты, рожденный катаракты, бирок аны 12 жашынан кийин жасайбыз деди врачтардын немеси менен. Анан пока 12 жашка чейин дагы мүмкүнчүлүк бар экен, дагы изденели деп анан ага чейин бул кызымдын көзүн сактап калалы деп аракетин кылып атабыз. Азыр ушул айтсаңыз, эгер ушул операция боло турган болсо, канча каражат кетет деп айтты? Ошо бизден врач айтты, бул Кыргызстанда биз өзүбүз жасай албайбыз, бул 2 жасала турган тяжелый операция экен. Стамбулдан эле жасайбыз. Ал ошо Стамбулдан ар бир операциясы 6 миңден, орто эсеп менен $10,000 каражаты кетет. Ошону ылдамда кыла деп айтты да, ушу тезирээк тапкыла деп. Анан кредит алалы десек да, кредит анча $10,000 бербейт экен. Масале өзүң айтсаң, бүгүнкү күндө абал күндөн күнгө начарлап атат, жакшы көрбөй баштадым. Тумандап, алыс жакын көрбөй баштадым. Кыргызстанда көп үй бүлө андай суммадан турган ордон табышы кыйынга турат да. Анын үчүн чоң жагдай ишкерлер жана бизнесмендер таба албаса, мындай көпчүлүк жарандар аны табышы кыйын. Бирок ата-эне баласы үчүн баарына даяр. Кандай болбосун, бирок айла жок таба албай атканда болот да. Ошон үчүн аркасыз иш болуп коюп. Анан өзүм дагы ошо элге, журтка, ошо өзүмдүн балким бизнесмен вакилдер бар биздин мекенибизде. Жанагындай чоң жакшы бир кызматта биздин аталарыбыз бар. Ошолорго өзүмдүн да мындай эртеңки эмеңе бир кайрылып айта турган кандай эмем бар? Ошону айтсам болот. Мен ошо Кыргызстанда жашаган ошо байкелер, эжелер болсо ошо түшүндүрүү менен рахмат айтмак, ошо каражат берип койсо, ошо көзүм оноп, ошо келечегим түздөп койсом болмок, ошо
Şu gözüm ayıgıp ketse, şu çın жүрегімнен Аллахым разы болсын деп айтмақпын. Gözüm ayıgıp ketken, şu kurbanımda Аллахым ayıgıp ketse. Şu қаражат керек ошондо. Бұйырса жақсы болады. Мен ойлаймын, сөзсіз Құдай бұйырса бұл видеоны көрген адам жүрегінде кішкене болса да жылы болып мейірімі бар адам сөзсіз қосылады деген ойдамын. Ежеке өзіңізді айтсаңыз, бұл елге жұртқа қайғы қайырлы туған сөзіңіз. El-jurtuma qayğılayın. Şu kızının geleceği için, şu kızının gözünü saklap kalgan yerden berigizdir. Şu elimden, şu hazırkı yerden berüsüne aybay muhtaç bolup turabız. Şu az vakitde de verip, şu gün sanap, şu uqtagan uyqusunda uyqu olboy, şu gün sanagan vaqtımız bolup atat. Yerden berip koyuңuzдар, kız elim. Şu kızımın geleceği için gözünü saklap kalgan yerden berigizdir. Sizlerden suranaçı. Құдай бұйырса, жаратқан Алла Тағала дартты береді, давасын беруші. Жаратқан жоқты бар қылушы, барды жоқ қылушы. Рызқыны беруші да Құдай, алушы да Құдай. Қайсы бір күндері бұл жалған аламды таштап кетші бір кім бар екенін барымыз білеміз. Ошол эле учурда урматтуу бир тууганым, мен агаларым, эжелерим, карындаштарым, инилерим, биз бул жалганда кимди болбосун сурасак дагы бай десе байды издеп таппайт экенбиз. Анткени биз бай деп ойлоп аткан адамдарды ада байды топтоп, ада бай болоюн деп жүрөт. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, байлыкты издеп нечендеген адамдар жашоодо жашап жүрөт кеткен экен. Алардын катарында сиз да биз да болбойбуз. Биз байбыз. Сиз да көрүп аткан, сиз да байсыз. Мына отурган биз да байбыз. Эмне үчүн? Себеби бизде жараткан берген, байлык кылып берген, ден соолук орунда тургандыгы бул өзү чоң бактылуулук, чоң байлык. Биздин ошондой түшүнүгүбүз боюнча өткүзгөн ар бир күндөрүбүз, ошо таңды көргөндүгүбүз, кечки күндүн батканын көргөндүк, бул өзү чоң бактылуулук. Ошон үчүн бул бактылуулукту сезе билип, шүгүр кылып, анан өзүбүздөй көрүп, мына ушул көз жашын төгүп турган энедей, сиздин да биздин энебиз бар. Мына отурган карындашымдай карындаш бизде да бар, мындай кыз сизде да бар, бизде да бар. Ар бир ата-эненин ой тилек, үмүтү балдарынын бактылуу жашашлыгы. Бирок бул күндө өзүбүзгө салыштырмалуу, эгерде Кудайым сактасын деп биз дайым айтабыз, бирок Кудай сактасын десе эле сакталып калса, анда көп нерсе башкача болор эле. Ошондой болсо да шүгүр кылайлы. Эгер сиздин кызыңыз ушинтип көзүнөн кыйналып турса, эмне кылат элесиз? Мен ошондой акыбалда болсом эмне кылат элем? Айла жок, алым жетпей атса кызың үчүн эмне кыларга болсо баарыбызга да арлайт. Бирок сиздин, биздин кыздарыбызга Кудай ден соолук берип тургандан шүгүр деп туруп, мына кыйналып турган үй-бүлөгө кол сунуп, менин колуман келген ушу сүйлөгөн сөзүм менен эжемдин үнүн элге жеткизип коюшлук мына биздин жалпы жамаатыбыздын колубуздан келет экен. Биз ушуну кылып жатабыз. Биздин колубуздан келгенин кылып жатабыз. Эми буну көрүп туруп, сиз дагы колуңуздан келгендиги жөн гана 5-10 сом болсо да кол коюп, балким бир бизнес менен алектенсеңиз, ошонун зекетин берип коюшлук дагы сиздин милдетиңиз болуп эсептелет. Ошо зекетти берип койсоңуз, бул карындашым адамдын эң байлыгы болгон бул шамчырак болуп жанганы бул көзү. Эгер көзүңүздү 2 мүнөт болсо дагы капкараңгы туңгулукта жумуп турсаңыз, сиз баса албайсыз, биз баса албайбыз. Ошон үчүн келчи бир тууганым, колубуздан келишинче Сабыленин көзүнүн көрүп, эртеңки күнү бактылуу эне болуп, кыргыздын санын көбөйткөн, балдарды төрөп, уул кызды төрөп, мекенге салым кошо турган мына жакшы кыздардан болушлугуна биз тилектеш болойлу. Кудай буюрса, мен ойлойм эжеке, Сабылен, бул кайрылууну көргөндө мына ушул алдыда турган реквизиттер бул ушул үй-бүлөгө таандык, Сабыленин дагы ден соолугунун жакшырып кетишине себепкер болот деген үмүтүм чоң. Анткени биздин үмүтүбүз бир гана Кудайдан, экинчи себепкер болчу кайрымдуу калктан. Ошондуктан да канчалаган бир туугандардын ден соолугунун жакшырып кетишине көптөгөн адамдар себеп болду, көптөгөн адамдар жакшырды. Аларга дагы сен да Сабыле ойлогон ой орундалып, ушул операция болуп, атанын кашында, биздин жаныбызда, катарыбызда Кудай буюрса жакшы күндөр насип кылсын, Сабыле. Үмүтүбүздү Кудайга койдук. Баарыңыздарга бекем ден соолук, амандык, ушул көз жашты, ушул кайгыны кубанычка айландырганга себеп болот.